Эй, хач. Блин, бирке гоч чак. Хач лот. Токмоктоо эркекти бета менен сабашты. Токмоктоо адамды сабаганар изделип жатат. 3 апрелде социалдык тармактарда видео тарап, көчөдө бир жаранды бир нече адам сабап жаткандыгы айтылды. Бул факт Токмок шаарынын ички иштер бөлүмүндө каттуу алынып, текшерүү иштери башталган. Учурда милиция кызматкерлери тарабынан окуянын бардык жагдайларын тактоо, ошондой эле бул окуяга тиешеси бар жарандарды аныктоо иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ош шаарындагы жаңы базардын директору кармалды. Ал пара алууга шектелип жатканын Кактус Медиа жазды. Маалым болгондой, жетекчи кечээ 2 апрелде Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Учурда тергөө иштери уланууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы аталган маалыматты тастыктап, кийинчерээк кошумча маалымат берүүнү убадалады. Унаа уурдоого аракет кылып, бирок механикалык унааны ордунан жылдыра албай калган жаран кармалды. Бишкекте унаа уурдоого аракет кылган жаран кармалды. Алдын ала маалыматтар боюнча окуя 1 апрелге караган түнү болгон. Унаанын ээси автоунаасын токтотуп кеткенден кийин шектүү эшигин бузуп кирип, аны айдап кетүүгө аракет кылган. Бирок ал механикалык берүүлөр кутусу бар унааны башкара албай, автоунааны ордунан жылдыра алган эмес. Ошол учурда унаанын ээси кайра келип, кырдаалды байкап, укук коргоо органдарына кайрылган. Жыйынтыгында шектүү кармалып, учурда бул факт боюнча териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Ташиевдин жээни Байгазы Матисаков абактан бошотулду. Камчыбек Ташиевдин кармалган жээни Байгазы Матисаков абактан бошотулганын ЖМКлар өздүк булактарына таянып жазууда. Маалым болгондой, Матисаков тергөө менен кызматташуу келишимине кол койгон. Эске салсак, Матисаков Кыргызнефтегазтагы коррупция боюнча кармалган. Аялымды шакиртиме аял кылып бердим деген имам жазаланды. Казакстандык журналист Жанар Байсемистин подкастында жубайын өзүнүн шакирттеринин бирине белек кылганын айтып берген имам жазаланды. Бул билдирүү социалдык тармактарда катуу талкуу жараткан. Жыйынтыгында Курбанали Ахмедов дини ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдарды бузган үчүн жоопкерчиликке тартылып, айып пул салынды. Бирок аны менен кошо журналист Жанар Байсемист дагы жоопко тартылганы коомчулукта жана юристтер арасында көп суроолорду жараткан. Бишкекте 6 жашар бөөктү иттер талап баш терисин кажып салган. Окуя кечээ Калы Сордо конушунда болгон. Биз баланын атасы менен байланышканда төмөнкүлөрдү айтып берди. Балам ойноп жатып короого чыгам деген. Бирок жыгылып кеткенде кошунанын 3 ити талап салган. 2-3 саатка созулган операция болду. Баш терисин качып салышкан, колу буту дагы жаракат алган дейди ал. Номер 3 балдар ооруканасынан баланын абалы орточо оор экенин айтышты. Блогер кыз фотосессия үчүн кызгылт түскө боёгон пил өлүп калды. Индияда блогер кыз фотосессия үчүн кызгылт түскө боёгон пил өлүп калды. Кыз колдонгон боёк коопсуз болгонун айткан. Бирок жергиликтүү тургундар аны жаныбарга ырайымсыз мамиле кылды деп айыпташты. Бул окуя социалдык тармактарда кызуу талкууга алынды. Адистер белгилегендей, табигый деп саналган боёктордун курамында да ууландыруучу пигменттер болушу мүмкүн. Мындай заттар жаныбарга зыян келтирип, аллергия же ууланыга алып келиши мүмкүн. Мындан тышкары бауу процесси өзү да чоң стресс жаратат. Маалыматка ылайык, пил катары болгон жана фотосессиядан бир нече күн өткөн соң табигый себептерден улам өлүшү мүмкүн. Бирок адистер стресс же боёктун уулуулугуда таасир эткен болушу мүмкүн экенин четке кагышпайт. Бул окуядан кийин зоо коргоочулар жаныбарларды контент үчүн пайдаланбоого жана алардын коопсуздугуна көбүрөөк көңүл бурууга чакырды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Мен жакшы болгом. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10,000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат.
Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч.